Жакшылар дүйнөнү майрам кылат. Жакшылар ар дайым тегерегине жакшы эмоция чачат деп айтабыз. Ар дайым сиз дагы жакшы адамдардын катарын толуктаңыз. Жакшы маанайда болуңуз деп биз дагы эфирибизди жакшы тилек менен, жакшы ниет менен баштаганы турабыз. Эфирде Асыл Зат берүүсү, анын алып баруучусу мен Медина Чолпонова. Саламатсыздарбы? Эки эмес 5 балага апасың, 50 эмес 60ка таясың. Эркелеткин эркинче, энең барда, энесен да баласың. Анысыңарында ичин эле бардыгыбыз апабыз барда бала бойдон. Бардыгыбыз апабыз барда наристе бойдон кала берет экенбиз. Ал эми бүгүн сиздерге Ак босого ыргактары тобунун чыгармачылыгын көрсөткөнү турабыз. Анда эмесе чогуу биргеликте көрөлү. Çıktı toda soykayıp, otursam kırsa cüz çayıp, sürütü gönülden görünüp, süzgün sırlap bak jel kayıp, sürütü gönülden görünüp, süzgün sırlap bak jel kayıp. Sürgün kıyal bolca, köngülüm köldüy dolu dolu, ızattak tozu tuturla, ısık köldün dolu dolu, ızattak tozu tuturla, ısık köldün dolu dolu. Düşenim yaşaynam oynap oynayıp, betimdi jursam boy sergip, hoşuma olam
Мен Тыналиева Сезгүл, Ак Босого маласында жашайбыз. 1914 жылы мен Түркияга барып келип, анан Шайыр апалар группасы түзүлүп аткан эле. Ошол мезгилде Шайыр апалар группасын түзсөмбү деген ой менен кеткен. Кийин 2016 жылы Шайыр апаларды үйдөн издеп жүрүп, Шайыр апалар группасын түздүм дагы, өзүм ушу Ак Босого ыргактары деп атын койдум. Мага келгенде 11-12 кыздар келген эле, байбичелер, кыздар. Анан ошол учурда ырдашат, бирок комуз чертпейт эле. Баарына комуз черткенди, темир комуз ойногонду, ошондой эле ырдаганды, бийлегендин баарын үйрөттүм. Ушул менин эмгегим менен биздин Ак Босого ыргактары көптөгөн жерге барып келдик. Түркияга, эмеле айтып өткөн кыздардай, Түркияга, Афион шаарына, а мен болсо Афион шаарына барып келгенбиз. Ошол жерде түрктөрдүн фестивали болгон экен. Биз фестивалга ырдаганда ушунчалык түрктөр тура калып кол чабышып, абдан жакшы кабыл алган эле. Кийин биз ушул группабыз менен эле Ак Босого тобу менен Казакстандын Астана шаарына барып келдик. Мына ошол жерде бизге гран-при беришкен. Ар бирибизге гран-при алып, сүйүнүч менен келгенбиз. Мындан сырткары Ак Босого ыргактары болуп, дайыма жанагы кайрымдуулук концертине дайыма катышып турабыз.
бир баланын жүрөгүндө алтындан кымбат баалуу өзүнүн энеси болот эмеспи? Мен ар дайым кубанганда, сүйүнгөндө өз апамды эстейм. Анткени апа деген бул сүйүү, апа деген бул мээрим, апа деген бул чексиз аалам. Ал эми азыр сиздерге Ак босого ыргактары тобунун неберелери менен болгон күү чертүүсүн көрсөтмөкчүбүз. Анда эмесе чогуу көрөлү. Мына ошентип мен өзүмдүн неберелерим менен силердин алдыңарда ойноп берели деп турабыз. Өзүңөр күбө болгула. Биз жаштар маршын Атай Куанбаевдин күүсүн ойноп келдик. Өзүңөр тараза, ал эми бул неберелерим, жакын арада эле үйрөнгөн неберелерим менен. Мен Жумагазиева Айдилдемен, ушул пенсионермен. Ана ушул бош убактымда ушул кружокко катышып, ырдап, коллектив менен чогуу жүрөлү деген ой менен чогуу жүрөм. Бала чакам бар, неберем бар, Кудайга шүгүр. Алаксыш керек болуп атат. Комуз үйрөнөбүз, ырдайбыз дегендей. Үйдө кечке отура бергенде эмне? Ушул алаксып неме кылабыз. Eni
Акбосого тобу боюнча кененирээк айта кетсек, бул топто көп кырдуу таланттардын ээлери дагы бар. Жана ошондой эле көп аспаптарда дагы ойнойт. Мисал алсак, комузда, кыякта, жана ошондой эле ооз комузда ойнойт. Ал эми азыр болсо ошол ооз комузда ойногон апаларыбыздан жагымдуу чыгарма жаңырсын. Мен Бейшенбай Алмагүл, ушул Акбосого тургуну болуп жашаймын көп жылдардан бери. Ушул 1917 жылы Акбосо кыргактары болуп, шайыр апалар болуп уюшкан. Мен 17-жылы ушул жолдошум алып келип Акбосо кыргактарына кошкон. Ошондон бери ырдап келатам. Көп жерлерге барып ырдап келдик. Турцияга бардык, Астанага бардык, анан Оштун 3-4 районуна бардык. Бишкектин райондорунда ырдап жүрөбүз. Ошол менен катар Ысык-Көл областынын 7 өзүндө аймак ишкоздоруна катышып келип атабыз. 6 балам бар, 16 неберем бар. Ушу бош убактыларыбызда ырдап бийлеп жүрөбүз. Кыргыз элимди ушу келе жаткан жаңы жылы менен куттуктайм. Элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, элибизде маданияттын өнүгүү жылдарынан болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Бар бекен истебай
Саламатсыздарбы, урматтуу теле Мен Айнагүл Үркөнова Керимбековна Жалал Абад областынын Аксу районунан болом. Учурда Бишкек шаарында номер 2 мектепте музыкадан сабак берип эмгектенем. Мен бул шаарга келгенден бери курсташым Сезгүл Тыналиева менен биргеликте ушул Ак Босок ыргактары группасына кошулуп, ошондон бери көп жерлерге концерттерге чыгып, телевидениелерге чыгып, ушул биргелик эжелер менен ырдап жүрөбүз. Ошол курсташым Тыналиевага, Сезгүлгө мен ыраазычылык билдирип кетем. Ар дайым жакшылыктар болсун, баарыбыз ынтымакта жакшы жашоодо жашап, кыргыз элим ар дайым тынччылыкта болсун. Энекем, сен бар үчүн мен да бармын. Жашоону белек кылдың, мага арнадың. Күн келет жаратканым насип этсе, ак сүтүңдү мага берген мен актармын. Мына ушундай жакшы бир ыр саптары менен биз дагы эфирибизди жыйынтыктаганы турабыз. Сиздер менен мен Медина Чолпонова болдум. Туура бир жумадан кийин жолугушканча аман болуңуздар.